Birinci mugallim menen çırak çaktın. Ezelden beri geldin könür göz. Can dünyosun kitap bolup taap kattın. Ош технологиялык университетинде эл аралык мамилелер, укук жана билим берүү институтунун кесипке билим берүү технологиясы кафедрасы тарабынан улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун мурастарын даңазалаган Чыңгыз Айтматов улуттук сыймык, дүйнөлүк мурас аттуу адабий кече уюштурулду. Иш-чараны Оштунун мамлекеттик тил боюнча проректору, педагогика илимдеринин доктору, профессор Зулпуев Ашим Зулпуевич ачып берди. Өз сөзүндө ал Чыңгыз Айтматовдун дүйнөлүк адабияттагы орду, инсандык баалуулуктары жана анын чыгармаларынын жаш муундардын тарбиясындагы мааниси тууралуу баса белгиледи. Себеби Кыргызды Чыңгыз тааныпты, Чыңгызды Кыргыз тааныпты. Кыргыз эл байыркы түрк урууларынан Орта Азиядагы эң түптүү элдер болгон. Эң түптүү түрк элдеринен Чыңгыз Кыргыздар болгон. Кыргыздар 5-чи кылымда гана урун жазуусун өздөрү жазып чыгышкан. Кечеде сахналык көркөм көрүнүштөр, ыр, бий сунуштары, монологдор жана классикалык чыгармалардан үзүндүлөр аткарылып, студенттер улуу жазуучунун каармандарынын образдарын чеберчилик менен чагылдырды. Адамдын эс күчүн алат деген шундукту ким ойлоп кимдин колунан келди? О, жараткан, эгер сен чындап бар болсоң, адамдын арам ниетине ушул шундукту кантип киргиздиң? Жер жүзүндө башка кыйналыктар сага аздык кылдыбы? Канткенде адам уулу адам болот. Урагап жоюлса да ушул талаш. Канткенде адам уулу адам болот. Иш-чарага даярдык көрүүдө кафедранын окутуучусу Мира Маматова студенттерге чыгармачыл багыт берип, сахналык көрүнүштөрдү, монологдорду жана адабий окууларды жогорку деңгээлде уюштурууга зор салым кошту. Алгачкы билим берип электикке эсимден дале чыкпайт Дүйшөн агай, Жерене Толгонайды Алимамды, Дания шайырымды Жамилам. Балдарым, кишиден кем болгула, башка элге тең болгула. Иш-чаранын жыйынтыгында мыкты даярданып, активдүү катышкан студенттерге ардак грамоталар тапшырылды. Маданий кечеге университеттин жетекчилиги, окутуучулар, институттун кызматкерлери жана студенттер катышып, залда өзгөчө чыгармачыл жана руханий атмосфера түзүлдү. Arsın, uyumuşum arsın, ay gözüm